Бүгүн 9-июл. Аксайда кар жаап, кетелек 2-3 күнөн бери кар жаап атат. Азыр Кыргызстандын башка жерлеринде климат аябай ысык. Ысып аткан кез азыр. 35 градуска чейин Бишкек. А бул жерде кар жаап, кар кетелек болуп атат. Бияк негизи субальпийская зона. Ошон үчүн кар жаап, кыш мезгилде жайдын ортосунда көрүнүп калат минтип. Биздин коро, кышто, топостар арыска жайытта. Бүгүн 15-июлда Бишкек шаарындагы Максим Горький атындагы паркта таласта зордукталган аялды колдоо боюнча митинг өттү. 2013-жылы Талас шаарында 3 сот аткаруучу Калияны зордуктоого шектелип кармалган. Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө алардын бирин сот күнөөлүү деп таап, калган экөө акталган. Материалдар жогорку сотко жөнөтүлгөн, ал эми сот отуруму 15-июлга дайындалган. Митингге чыккандар Талас облустук сотунун айыпталгандарды актаган өкүмүн жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Баракелде сайты. Канатбек Исаев Москвада Өмүрбек Бабанов менен жолугушту. Москвада Өмүрбек Бабанов менен жолугуп, саясаттан тышкары башка жеке маселелер боюнча сүйлөштүк деп жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев билдирди. Москвага башка жумуштар менен баргам. Бабанов өзү чалып калды. Ал мекенине келе албай жатканынан өзүм ага барып жолуктум. Анткени мурдада бир партияда элек, президенттик шайлоодо да чогуу болгонбуз. Саясаттан тышкары башка маселелер боюнча сүйлөштүк, деди Исаев. Ошондой эле депутат экс-президент Алмазбек Атамбаевдин байыганы боюнча Орусиядан жана Туркиядан жооптор келе баштаганын айтты. Буйруса мен айткандай эле болот. Атамбаев мактангандай эмес, деди Исаев. Буга чейин 26-июнда Канатбек Исаев Атамбаевдин китептерди сатуудан байыдым деп айтканы калп, эгер ал президенттикке чейин мультимиллионер болгондо кой таштагы хан сарайын мурда эле салмак. Ошондой эле парламенттик, президенттик шайлоодо кесиптештерибизден карызга акча сурабайт эле деген. Маалымат булагы Слон Кейчи сайты. Өкмөт башчы Балыкчы шаарынын айланма жолунун курулушун аяктоону тапшырды. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев аталган автожолдун курулушунун жүрүшү менен таанышуу учурунда айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшановдун маалыматына караганда, айланма жолдун курулушуна 500 миллион сом керектелет. Бирок бул каражат Балыкчы Чолпон Ата коромдуу автожолун реконструкциялоо долбоорунда каралган эмес. Бейшанов аталган жолдо реконструкциялоонун баасы баштапкы пландагы 6 миллиард 803 миллион сомдон 8 миллиард 785 миллион сомго чейин көбөйгөнүн айтты. Учурда Балыкчы Чолпон Ата коромдуу жолун реконструкциялоо долбооруна ылайык Балыкчы шаарынын айланма жолунда жасалма курулуштарды куруу, коммуникацияларды орнотуу жана суу өткөрмө түтүктөрүн коюп өтүү жүрүүдө. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев сөз болуп жаткан жолдун курулушу убагында тийиштүү эсептөөлөрсүз жана каржы булактары бекитилбей башталып калганын, бирок айланма жолдун курулушуна зарыл каражат табылаарын билдирди. Солтон Сарыда малдын массалык түрдө кырылуусу боюнча өкмөттүн алдындагы ветеринария жана фитосанитария инспекциясы үн катты. Лабораториялык экспертизанын алдын ала алган маалыматы боюнча Солтон Сарыдагы малдардан эч кандай ууланууга түрткү болгон вирус ылаң табылган эмес деп билдирет мекеменин кызматкерлери. Мындан сырткары өлгөн малдардан анализ алынып, лабораториялык изилдөө жүргүзүлүп, изилдөөнүн жыйынтыгында нитрат жана мышьяк аныкталган. Жогорудагылардын негизинде малдар ууланып өлүп жаткандыгы боюнча болжолдуу диагноз коюлууда. Ошондой эле комплекстүү изилдөө максатында Нарын районунун акиминин буйругунун негизинде комиссия түзүлүп, суулардан жана өлгөн малдардан материалдар алынып, тиешелүү лабораторияга жөнөтүлдү. Бүгүнкү күнгө чейин 29 баш козу чыгымга учурады. Слон Кейчи сайты. Жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаев мурунку депутат Ыргал Кадыралиеваны сот процессинен утуп алды. Чечимди 5-июлда Бишкектин Ленин райондук соту чыгарган. Ыргал Кадыралиева Сагындык Келдибаевди Россиянын жарандыгы бар экенин айтып айыптаган. Сот Кадыралиеваны моралдык компенсация катары 50 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Ал эми Келдибаев 7 миллион сом компенсация талап кылган. Ыргал Кадыралиева азырынча райондук соттун чечимине даттануу келтире элек. Сот процессинин жүрүшүндө ал Келдибаевден 7 миллион сом өндүрүү боюнча доо арыз берип, бирок сот аны канааттандырган жок. Баракелде сайты.
Эртең 16 июлда Жогорку сот саясатчы Эртең Текебаевдин ишин кайра карап чыгат. Бул тууралуу Ата Мекен фракциясынын катчылыгынан бүгүн 15 июлда кабарлашты. Малым болгондой, Текебаевдин жактоочулары сот буга чейинки чыгарган чечимдерге макул эместигин билдирип келишкен. Эске салсак, Ата Мекен партиясынын төрагасы Эртең Текебаев менен анын партиялашы Дүйчөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийден $1 миллион пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон. Алардын адвокаттары 2018 жылы ишти жаңычылган жагдайлардын негизинде кайра кароо тууралуу өтүнүч жиберип, бирок башкы прокуратура андан баш тарткан. Слон Кейджи сайты.